эми шаардын Бишкек шаарынын жогорку кеңеште шайланып келген депутаты катары Дастан Талабаевич коллегамды Сейит мырзаны колдойм, бирок бул жерден тактап коелучу. Дастан мырза, ошондо деген канча децибел деп белгиленет да? Бир салыштырмалуу тактап албайлыбы да? Деңгээли кандай? Белгиленген деңгээл деп жазып атат. Азыр Санпин боюнча бул жерде саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү жооп берсин. Бүгүнкү күндө биздин санитарный норманын ичинде бар көрсөтүлгөн күндүзгү учурда 55 децибел, түнкүсүн 45 деп. Ошондо стиральный машинанын децибели канча? Ар кандай стиральный машина бар да. Дастан Талабаевич, кой туруңуз. Чынын айтсам билбейт экен, бирок 55ке күндүзгү иштеген, түнкү иштеген алышыбыз керек да. Жетпей калабы? Жетпейт. Жетпейт, Ошондо деген кошуна деген ремонт кылса 12 саат 10-до токтош керек, Кошуна квартирада, үйлөрдө. Сыртта жолду ремонт кылса, ошол 10-до токтоп калыш керек, Срочно жазса деле, анда деген сырттан жасалбаш керек. Жок, бул жерде мындай жазылып турат да. Мисалы, ну, если тут невозможно прерывать, тогда, ну, тут нельзя останавливать, потому что бывает, когда заливает бетон, там еще что-то, в этом случае нельзя останавливаться. То есть в таких случаях ни в коем случае. Мы, наоборот, убрали именно касающееся строительства. Почему? Потому что, чтобы никак не навредить экономике нашей страны. Мойка машин болсо жанында. Мойка машин болсо ошол тийиштүү болот. Анда мойка машин түнкүн токтотуш керек, Жок, нет, не обязательно. Просто не обязательно, не обязательно. Они должны просто использовать шумоподавляющий. Мы же с вами законотворческие инициативаларды жакшы билебиз да. Биз кабыл алабыз. Жанакындай анан на местах кичине башкача болуп калат да. Билесиз да, ошол жагын бир четкие определения, децибелдердин сравнениясын бир таблица берип, анан подзаконный акттарды чыгарганда ошону элге жалпы маалым болуш керек да. Анткени эртеси күнү сосед эки кошуна урушуп калбасын. Сен стиральный машинаң түн ичинде угуп калып атат деп, аялдарды күнөөлөп калбайлы. Бул бир жагы мойкалар шумит деп. Просто мы ненужный фон работы создадим для местного самоуправления. Айлык өкмөт менен милицияга антса эле баш ооруй турган маселе көп да. Бир эле участковый, ар бир квартирага чуркап атып, эки кошунаны жараштырам деп атып, ызычы болуп аларга жумуш кошуп койбойбузбу? Бул эми мындай кому-то деньги будет, сөздүн ачыгы, кому-то ызычы болуп калат. Кому-то повод не мог до кого-то докопаться. Ошондой жерге жеткизбеш үчүн биз тактап жазып койсок болмок да. Ошо санэпидемдин өкүлү деп биякта отурбайсыздарбы? Айтсаңыздар, кантип тактайсыздар сиздер? Пример катары жазасыздарбы замерлерди? Кандай болот? Если бир стиральный машинке катуураак болуп калса, бир машинкеси слабыраак болуп калабы? Же жаңылар, может, бесшумные, они дороже, да? Старые, которые не могут себе позволить, не все могут себе позволить, пошумнее болуп калат. Ошондой сравнительно бир кандай иштейсиздер? Биз мындай бир примерный кылып өзүм көргөм да. Жанагы ошо машина башка шум болобу биздин нормадан ашпайт экен. Анан бул соседтер ремонт жасап атканда, вот ошондо чынында аябай ошондо эле көтөрүлөт экен да. Мындагы кичинекей айтып аткан шумдар көбүнчө күндүз болот да. Күндүз деген угулбайт. Обостряется слух деп коет, биздин нормада түнкүсүн гана. Адам кыйкырганда канча децибел? Кандай? Эки адам урушканда түн ичинде. Аны ченеп көргөн жокпуз. Смотря как ругаются же опять. Смотря как ругаются же еще. Если они табуретки кидают, там визжат, ну это могут превысить децибел. Соседи могут по этому поводу реагировать, да, помимо семейного насилия? Ал жагы жакшы болот. Жок, мындай да, Эльвира Жаралбек, мен суроонун мазмунун түшүндүм да, түшүндүм. Бул жерде мында азыр эле керек болсо азыр эле мыйзам жок болсо дагы көбүнчө жарандар түн ичинде ушундай болуп атканда чалышат, 102-ге чалышат. Себеби түн ичинде санэпиднадзор бизде иштебейт. Алар мамлекеттик кызматкерлер да. У них трудовой кодекс, они с 9 до 6 работают. Иногда они выезжают сверхурочно на разные выезды, да, бывает такое. Но ночью многие звонят все равно участковым, 102 звонят. Вот у меня сосед напился, тут дерется, музыку громко ставит, или тут строительные работы, ремонтные работы ведутся ночью. Ремонт надо же останавливать же ночью в многоквартирном доме. Ладно, если он у себя в доме, там, в частном доме. А в многоквартирном доме должны быть общие правила и должно соблюдаться спокойствие. Ради выгоды одного человека мы нарушаем покой там
целых 20 людей, да, там, или нескольких семей, представляете, это же ужасно же. Ну да, если үйдө той топурлар жүрбөсүн деп кошуналар чыкса, бул жеринен дагы 12-ге чейин токтотуп, 10-го чейин токтотуп элиңер тараткыла деген болот да, туурабы? Конечно. Ушундай бытовой нерселер деле бар. Ну, плюс-минустары бар, бирок бул жерден мен суранат элем, тактап койсоңуздар эмне кирет деп. Анан мыйзамды билген, билбеген адамдар эми бизде ар кандай да ортодо деген сен сүйлөбөш керексиң, унчукпаш керексиң деп ызы чуу аягында бул мыйзам бизге мындай башкача кесепеттер чыгып калбасын. Ошол жагы эле, а так колдойм. Конечно, тынч жашап баарыбыз жакшы уктайлы деген сөз да. Өзү туура эле, сиз туура эле айтып атасыз. Даже керек болсо Бишкекте мен керек болсо бул мыйзам күчүнө кирсе эле, мен керек болсо депутаттардын атынан ар бир ошол ТСЖ домкомлорго ошого бергенге даярмын. Азан боюнча уже тактадыңар, В разных чатах пускай Арслан расписаны. Далбаевич, азан боюнча тактадыңар, Азан боюнча тактадык, так прям жазып койдук. Все, расписали, Все расписали. Все, анда хорошо. Хорошо, макул колдойм. Рахмат. Чоң рахмат.